Арстанбапта адамдар 100 жаштан ашык жашашат. Мындай узак жашоонун сыры эмнеде? Bahram Omorov быйыл 104-кышты өткөрүп жатат. Бул убакыт ичинде бир топ жакшы жаман окуяларды башынан өткөргөн. 13 баланын атасы, учурда ал 100дөн ашуун мүчөсү бар үй бүлөнүн башында. Бир кылым жашоосун карап, карыя адам жашоосундагы эң чоң сыноо деп согушту эсептейт. Курмайдандан тартып Мен бул жашка чыкканча көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүм. Согушта болдум, ал кезде жаш болчумун. Ошол кезде биздин да жаш балдар өлүп кеткен. Согуш болбосун дейм. Мамлекетибиз тынч болсун. Согуштун эмне экендигин биз көргөнүбүз жетет. Харыгай деген нерсе бana көрдөн 97 жаштагы Файзахан эне үйүндө келиндери бар болсо да үй иштерине аралашкандан чарчабайт. Адам көп эмгек кылса, көп жашайт деп балдарына насихат кылат. Yaşım 97'de. Менин жашым 97'de. Менин көп өмүр көргөнүмдүн себебин билбейм. Бирок жаш кезибизде азыркы эркектер деле кыла албай турган жумуштарды жасаганбыз. Менимче көп мээнет кылса, ден соолукка да пайдалуу дейм го. Bizi görgen günümüzde hiç kim görmesin oğlum. Şu vakka yettik. Hudaga min kallar şükür. Файзахан эненин бир тууган эжеси Салтанат эне да 100 жаштан ашкан. Анын эң улуу баласы учурда 75 жашты багынтырып отурат. Узун өмүр көрүүнү Салтанат эне үй бүлөсүндө ата-бабаларынын канынан калган белек деп эсептейт. Mehnat kıldığı baram. Мен мээнетти тынбай кылдым. Ошондуктан Кудайдын өзү мага көп өмүр берди деп ойлойм. Бирок биздин каныбызда узак өмүр сүрүү бар. Мисалы менин чоң аталарым деле 100-110 жаштарга чейин киришкен. Kıstalgansan şunca yaşayın yarılı cihanda yürgünde yürgüzüp koyuptu endi. Арстанбап айылында бир кылым же андан ашып жашаган адамдар көп байкалат. Алардын көбү турмушунда жалкоолонбой, элге көп кызмат кылган, өмүрдү узартат деген ойдо. Балдары болсо карыялар жашаган чөйрөнүн абасы таза, тамактар табигый жана зыян адаттарды чалдыкпагандыгы менен байланыштырат. Химический овкатлар, химикат овкатлар. Менин оюмча азыркы учурда химикалык заттар көп пайдаланып, ошол себептүү адамдар көп ооруп жашоосу кыскарса керек деп ойлойм. Ал эми бул жерде көпчүлүк адамдар тамеки жана спирт ичимдиктерин колдонушпайт. Мехнаттем жакшы кылганда булар. Мирза Улукбек Каримов, Шерзот Эгембердиев, Атайын Доор программасы үчүн Жалал Абад облусунан.